Кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу укугу прокуратурада калышы керек. Бул туурасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча суроолорго жооп берип жатып билдирди. Учурда консультация жүрүп жатат. Биздин фракция буга чейин Жогорку Кеңештин сессиясында долбоордогу прокуратуранын ишмердүүлүгү жана Конституциялык палатанын укуктары боюнча айрым беренелер менен макул эместигин билдирген. Биз жумуш топтун мүчөлөрү менен көпчүлүк маселелерде бир пикирге келдик. Мисалы, премьер-министрдин ролун күчөтүү, мөөнөтү өтүп кетүүнү кайра кайтаруу жана Конституциялык палатанын бүтүмү боюнча макулбуз. Бирок прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин укуктары жана фракциялардын ишмердүүлүгү боюнча маселе чечиле элек, деди эл өкүлү. Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда киргизилип жаткан өзгөртүүдө прокуратурадан кызмат адамдарына карата тергөөнү алып салуу сунушталууда. Биз муну туура эмес деп эсептейбиз. Прокуратура кылмыштуулук саясатынын өзөгү жана ал процедуралык тергөөгө жетекчилик кылууга укуктуу болушу керек. Ушундай системада гана кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартууда аткаруу бийлигинен, күч түзүмдөрүнөн жана саясий партиялардан көз карандысыз болот. Сонуч жыйынтыктап жатып, Өнүгүү лидери алар парламенттик башкаруучу коалициядан фракциялардын чыгуу тартибинин каталдатуу нормасына каршы экенин белгиледи. Анда ар бир жазылган, биз анда техникалык нормалар Конституцияда эмес, Жогорку Кеңештин регламентинде жазылышы керек деп эсептейбиз, деп сөзүн жыйынтыктады Бакыт Төрөбаев.